Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Көрсөтүүдө кириллицадан латын алфавитине кайрылуу маселеси жөнүндө сөз болмокчу. Коомубузда кириллицадан латын алфавитине өтүү маселеси көптөн бери эле талкууланып келет. Ошол алфавитибизде айтабыз 39 тыбыш, 36 тамга бар дейбиз да. Ошол 36 тамганын ичинде 9 тамганын мен тыбыштын жөнүндө эмес, 9 тамганын кыргыз тилинин алфавитине эч кандай тиешеси жок. 9 тамганын тиешеси жок. Мына жатташкан тамгалар, ытсы, ытшы, анан жанагы жумшартуу белгиси, ичкертүү белгиси деген бар, энин эки түрү бар. Алар орус тили үчүн керек. Кыргыз тили үчүн зарылчылыгы жок алардын. Эгерде биз алфавитибиз кыргыз тилинин алфавити десек, анда таза кыргыз тилинин алфавитин түзүшүбүз керек. Биздин алфавит бүгүнкү күндө шарттуу түрдө кыргыз тилинин алфавити, маңызы боюнча орус тилинин алфавити. Кны, гны, жны окуй албайт байласырчы. Ошол мисалы үчүн карга менен китептин айырмасы бар да, кыда. Бирок бир эле к менен окуп атабыз, Журнал менен Жакыптын айырмасы бар, бир эле ж менен окуп атабыз. Ошондой бир кайсыл тыбыш угулса, ошондой тамга менен белгилесек жакшы болмок эле да. Менче ушундай да. Бирок көп тыбыштуулук бар, бирок тамгаларыбыз анын баарысын камтый албайт да. Ошондой деп ойлоп атам мен. Латын алфавитинде өтүүнү түбүндө колдойт элем. Себеби бул тамга деген жөн эле тамга болбойт, бул тилди бузат. Тилди буруп да жиберет. Бул тамга ошондуктан баягы тамгалардын алмашышы менен атайы мындай тилдер өзгөрүп кетет. Маселен биз ушул кириллицага киргенге чейинки тилибиз такыр башкачараак болгон. Кириллицага киргенде биз каткалан кычыл болуп кеттик да. Ага чейин биз гычыл болчубуз. Мисалы күндү күн дечүбүз. Кеп тигил же бул графиканын жаман жакшылыгында эмес. Графика деген бул өзү шарттуу белги. Графика деген, алфавит деген биз кийип турган кийим. А бирок сиздин маңызыңыз бүгүн көк костюм кийип ертең кара костюм кийсеңиз деле өзгөрбөйт да. Ошол сыңары тилдин ички маңызы өзгөрбөйт, улам алфавитти алмаштыра бергенден. Бирок сиздин кийген көк костюмуңуз сизге жарашабы? Же кара костюмуңуз көбүрөөк жарашабы? Көбүрөөк сиз өзүңүздү кайсы костюмду кийгенде мындай ыңгайлуу сезесиз? Биз Касым Тыныстанов түзгөн латын графикасын 1928-1940 жылдары колдонуп келгенбиз. Латын графикасынын кыргыз тилине баптыгы жөнүндө. Биздин тилибиз ушул латын тамгасына жакын. Үйлөрүбүздүн баары ичинде анан мындай жумшак тил, негизи кыргыз тили жумшак тил да. Профессор Касым Тыныстанов түзгөн алфавит биздин тыбыштык түзүлүштү толук чагылдырат. Бардык жагынан артыкчылыктары бар. Бирок менин жеке пикирим боюнча, деги эле дүйнөлүк практикада жазуу иши консервативдүү болуш керек, туруктуу болуш керек. Жыл сайын же кайсы бир президент келген сайын өзгөрүп турбаш керек. Жаңыланбаш керек да, колдон келсе. Бул бир кабыл алынган жазуу бир нече кылымдар, ондогон, жүздөгөн кылымдар бою колдонулушу керек да. Ошондо мындай жазуу ишинде стабилдүүлүк болот, туруктуулук болот да. Анан ар бир кылымдын башында биз жаңы алфавит өтө берсек, бул өтө бир нече татаалдык пайда кылат да. Анан эми кайрадан эгерде бул кириллицадан өтө турган болсок, анда биздин азыркы өзгөчө коммунисттик доордо жашап калгандарды чалкасынан кетиши мүмкүн. Анткени орустан ажырап калуу биз үчүн трагедия катары кабыл алынат. Анткени орустун тамгасын тааныбай калсак, орус маданиятынан ажырап калсак, анда биз жашабай калабыз деп баягы сиңип калган программа бар да. Ошол иштеп баштайт да, биз коркобуз анданчы. Орустун тамгасы менен биз илим билим алдык. Канчалаган илимий адабияттар биздин колубузда болду, ошонун баарысын колдондук. Ошолордон алдык илим билимди. Эми биз кириллицага өтсөк,
ошончо илимий адабияттан биздин балдардын баарысы куру кол калат. Латын графикасын бүт дүйнөлүк колдонуп атат. Андан сырткары мына бөлөк элди жөнүнө коелу. Орустун өздөрүнүн окумуштулары бар. Кириллицадан эмес латын графикасын өтүш керек деген. Анткени ал универсалдуу графика. Дүйнөдө бир да тилде йоттошкон жанагы 4 тамга жок. Ичкертүү белгиси, анан жумшартуу белгиси жок. Бир да тилде ытсы жок. Дүйнөдөгү бир да тилде жок. Жалгыз орус тилинде болгон. Бул орус тилинин өзгөчөлүгү. Эмне үчүн биз ошол тилдеги, бөлөк тилдеги болгон көрүнүштү өзүбүздүн тилибизге таңуулап чөгөрүшүбүз керек. Анда биздин тилибиз орус тилинен эмнеси менен айырмаланат деген сыяктуу. Бул бара-бара эгерде ушу темп менен жүрүп отурсак, ушундай ылдамдыкка жүрүп отурсак, биз тилибизден кол жууп калышыбыз толук ыктымал. Ушул кириллицадан биз такыр эле үзүлбөшүбүз керек. Кириллицаны дагы, латынды да акырындык менен барып, анан мындай бир этап менен латынга өтсөк болот. Анан биринчиден, экинчиден бул жерде мисалы сөзсүз түрдө кийин жүрүп отуруп мындай тамга деген улуттун бир эле тамгасы болуш керек да. Кириллицаны дагы анан латынды да билели дегенде туура эмес болуп калат да. Ошондуктан бир немесине өтүш үчүн акырындык менен бир жылдарда барып анан өткөнүбүздө, бирок ошол эле маалда биз өткөндөгү маданий байлыктарыбызды, маданий булактарыбызды, мурастарыбыздын баарын кайра латынга которо турган экономикалык жактан күчүбүз да болуш керек да. Латын алфавитине өтсөк, кандай материалдык чыгымдар, психологиялык тоскоолдуктар болмок? Мен жеке пикиримде латын графикасын өтүүнү жакшы эле көрөм. Анткени ал тыбыштык өзгөчөлүктөрдү толук камтый алат биздин. Тилдик тыбыштык өзгөчөлүктөрдү, фонемаларды толук камтыйт. Буга өтүү мисалдын азыркы автоматика телемеханикада, мына айтып компьютеризацияда латын графикасы колдонулуп атат. Бул жаман эмес. Буга абдан жакшынакай негиздер бар. Мисалы мен бүгүн эртең өтүүгө деле даярмын. Бирок ал жанагындай жоготуу биздин алдыбызда көп болголи турат. Бул абдан зор чыгым экендигин жанагы бура патриоттор эстеген жери жок. Мөрүнөн баштап жанагы вывескасына чейин, көрнөктөрүнө чейин, көчөнүн аттарынан баштап тиги бүткүл эмелеринин которунун өзү канча турарын эсептеген киши жок. Маселен, могуреки Бишкек шаарындагы эле көчөнүн аттарын орусчадан кыргызчага келтире албай канча жылдан бери ора болуп жүрөбүз да, акча каражаттын жетпегенинен. Латын графикасына негизделген алфавитке өтсөк, йоттошкон тамгалардан арылат элек, ичкертүү, жумшартуу белгилеринен арылат элек, ытсы, ытшы деген орустар өздөрү айтпаган тыбыштардан арылат элек. Мисалы үчүн латын графикасында, латын алфавитинде 24 гана тамга бар. Ошол 24 эле тамга менен бүт дүйнө жүзү бүгүн канча эл латын графикасын колдонот, латын алфавитин колдонот. Айрым бирден экиден өзүнүн тилин өзгөчө ылайыктап бирден экиден кошумча тамга кошушат. Ошо менен 26 тамганын тегерегинде латын графикасын пайдаланып, башкасын жөн коелу англис тили. Дүйнөнүн баардыгын ээлеп, элдин баары ошо англисин үйрөнөлү деп атат. Ушул графикага негизделген. Мына ошондо жанагы орус графикасына мен айткан 9 тамгадан арылат элек. Латын тамгасын бүгүн мектепте англис тиги окугандан эле балдардын баары үйрөнүп алышты. Балдардын баары эмес, биз интернетке аралашып жүрүп, биз деле латынча үйрөнүп алдык. Азыр латынча жазгандарга латынча жазып, кириллица менен жазгандарга кириллица жазып атабыз да. Бирок бул баягы көрсө бул коомдун өзү дагы мындай талап кылган нерсе болот да, мажбурлаган. Мындайча айтканда, ошол мажбурлап бизди латынды үйрөтүп атат, латынча үйрөтүп атат. Бирок мындай жол ачылбай атат да. Жолун мектептен латынчаны кенен окутканга жол ачып койсо акырындык менен агып эле шак өтүп кетишибиз мүмкүн аякачы. Ошондуктан муну абайлашыбыз керек. Абайлап туруп анан жанагы экономикалык жактан өзүбүздүн мурдакы мурастарыбыздан айрылып калбагыдай деңгээлде туруп анан кийин акырындык менен латынга өткөнгө мен негизи колдойм. Бирок жанагыдай шашылыш түрдө эле бүттү, мындан ары бардык мектептерде латын окулсун, кириллицаны окубай калсын деген туура болбой калат. Түрк элдеринин ичинен айталык, Азербайжан, бул түркмөн элдери, өзбек элдери ошол латын графикасын өтүштү.
Буларда жана биз айтып аткан биринчи экономикалык байлык алиге Кудайга шүгүр бар. Ага жок болууга негиздери бар. Ошондой илимий адабияттарды басып чыгарууга негиз бар. Мына ошон үчүн алар андай жоготууга макул болуп ошого киришти. Masalan Özbekistan ötüp atat, Kazakistan ötüp atat dese, Kazakistan'da sen kem baylıkların boluş gerek. Kazakistan'da milyardtagan tonnan emek algan egin talağın boluş gerek. Özbekistan'da sen altın çıkan kenderin boluş gerek, gazların boluş gerek. Казактар өтүп кетсе, ошондо жалгыз биз калабыз кириллицада. Ошолордун өтүп атышы бизге мындай бир жакшы жагдай, маанай түзөт деген, кырдаал түзөт деген эле сөз. Алар өтүп атып окуй бизди тел деген сөз эмес. Биз бул маселени мурдатан бери көтөрүп келебиз, мурдатан бери айтып келебиз. Ошон үчүн ошол латын графикасынын артыкчылыгы бар үчүн азербайжандар өттү, түркмендер өттү, өзбектер өттү, тажиктер өттү, бар өттү да. Бүгүн Казакстан менен гана Кыргызстан ушул кириллицаны колдонуп турабыз. Өзбектер 90-жылдар өтүп алган, тажиктер өтүп алган. Бардыгы өтүп кеткен. Түркмендер өтүп алган. Россиянын сателлити болуп, азырынча Казакстан менен Кыргызстан. Мына мен жакында Астанада филологторунун, казак филологторунун съезди болду. Ошол съездин алкагында 2 күндүк съезд, 3 күндүк съезд. Ошол съездин алкагында латын графикасына өтүү жөнүндөгү казак алфавитин, латын графикасына алфавитине дебейин, латын графикасын өткөзүү жөнүндөгү маселе съездин негизги маселеси катары министрибиз доклад жасады, баяндама жасады. Алар журт башчысы деп коет экен, журт атасы деп коет экен, Назарбаев ушинтип сүйлөгөн экен, биз өтүшүбүз керек деп. Ошого даярдык көрүп атышат. Мен аларды өтүп кетти дебейм, бирок ошо өткөнгө даярдык көрүп, мына съезд өткөздү. Съездин алкагында ушул маселе талкууланды. Өтүш керек экендиги, зарылдыгы белгиленди деп резолюция чыгарышты. Мен ошол съездге чыгарышкан экен, барып келдик. Латын графикасын кабыл алуу лингвистикалык эле маселеби? Же саясий өңтү дагы барбы? Маалыматты биз толук элге жеткирүүнүн эң жакшы куралы кириллица болгон. Анткени бүткүл адабияттарды кириллицада басылган. Бүткүл жүйөлүк адабияттар котормолор кириллицада басылган. Бүткүл эмелик басма сөздүн мыкты эмелери, үлгүлөрү кириллицада басылган. Ошондуктан бул баягы билим алуунун, илимге жетүүнүн оңой түз жолу болгон да. 26-жылардан баштап 40-жыларга чейин латын графикасын колдонуп келдик. Андан кийин жанагы саясий маселе деп атканым ушул. Саясаттын негизинде биз Советтер Союзунун курамында тургандыктан улуу орус эли деген атка ээ болгон биздин старший браттар үстөмдүк кылып турган мезгилдерде bir күндүн ичинде маселени чечип коюшкан. Bir күндүн ичинде мамлекеттик өкмөттө чечип туруп, анан 1 жылга жетпеген аралыкта 40-жылы ошол орус графикасына өтүп кеткенбиз. Чагылгандай тез темп менен өтүп кеткенбиз. Мына саясий маселе деген ушул. А кезектерде латын графикасын колдонолу, латын графикасына кала берели деген сыяктуу кишилердин бардыгы улутчул аталган. Анткени Советтер Союзунун курамындагы улуттук республикаларды, ошонун курамында турган элдерди орусташтыруунун гениалдуу саясатынын негизинде орусташтыруу катуу күчөп турган учурда орус тили колдонгон графикалык белгини албаска кенедейде чара жок болчу. Союздун убагында бизде тоодон түшкөн эл, буга чейин эчтекеси жок болду. Анан союз келип буларды адам катарына кошуп атат дегендей түшүнүктүү барыбыздын негизге сиңирип келген да. Тарыхы жок эл сыяктуу келгенбиз да. Биз ошого макул болуп муюп келгенбиз. Ошол эгерде социалисттик революция жеңбегенде, совет мамлекети болбогондо биз талаада калмакпыз. Ар кайсы жардын түбүндө баягы көчмөн эл катары алачыкта жашап жүрүп өтүп кете турган эл болмокпуз. Анан революциядан кийин биз адам болдук дегенди биз кадимкидей эле ишенип ошого муюп келгенбиз да.
көрсө биздин тарыхыбыз бүт бурмаланып, биздин ушул түптүү тарыхыбыз бар экенин, биздин да бир кезекте ушундай мамлекеттүүлүгүбүз болгондугу, биздин жазма маданиятыбыз болгондугу жөнүндө бизге көп кабар келген жок да. Керек болсо ушул өзүбүздүн кыргыздын эле жазма маданиятын Орхон Энисай жазма маданияты деп ошону дагы так айтпай бизге бурмалап берип атканда. Бир элге таасир этүүнүн, ошол элди маңкурт кылуунун, ошол элди мындай бир өзүнүн улуттук кыртышынан ажыратуунун бирден бир каражаты алфавит. Эмне үчүн бөлөк элдер өзүнүн тилин бөлөк элге таңуулап, өзүнүн алфавитин бөлөк улутка таңуулап атат. Анткени ушул күн сайын ошону көрөсүң, ошо менен алектенесиң, анан ошону сенин психологияңа кыт куйгандай орнойт, ошонун бүт кылык жоругу, ошонун көрүнүшү, ички сырткы маңызынан сен ошого аргастан көрө баштайсың. Бизди жолдо таптакыр адаштырыш үчүн араб тамгасынан алды. Андан кийин латын тамгасына жапырт өткөрдү. Жапырт өткөргөндө дагы тамгабыз бир болсо, тилибиз жакын болсо дагы биригип кетип, дагы бир балким бир коммунисттик партиянын программасына бир тескери иш жасап жиберет деп. Мисалы үчүн тили бир, тамгасы бир эл болсо, маданияттар биригип кетет да. Ошон үчүн жакын эле турган казактан бизди бөлүп атат. Мисалы үчүн алардын тамгасын бөлөкчөрөөк кылып, К-га, Г-га, У-га, Үй-го дегендей бөлөкчө жазып туруп, биз ошол керек болсо казактын дагы ошо тамгасын окуй албагыдай кылып, бизди дагы баягы орустар айтып коет го, бөлүп анан бийлик жүргүзө бер деген саясат жүргөн да. Анан кийин түрк тилдүү элдердин баарысын ушинтип бытыратып бөлүп салды да. Тилди бузуп жаруунун эң жакшы каражаты өзүнүн алфавитин, өзүнүн эрежелерин, бөлөк тилдин, мындай күчтүү мамлекеттин тилинин эрежелерин, алфавитин таңуулоо. Мына ушунун өзү биздин тилдин өзүнүн үн ыргагында, өзүнүн күүсүндө өнүгүшүнө кадимгидей терс таасирин тийгизип келет. Тилекке каршы бүгүн биз эгемендүүбүз деп айтканыбыз менен эгемендүү боло албай атпайбызбы? Латын графикасына кайрылсак, башка саясий таасирге кабылабызбы? Латын деген казыр ошол империялык саясаттын тили болду. Англичандардын 60% тили латын тилинен алынган, эски сөздөр. Латын тили өлүү тил. Бүгүнкү күндө латын тили жок, өлгөн тил. Өлгөн тилдин таасири тирүү тилге болбойт. Биз ошондо түздөн түз орус тилинин жанагындай кыргыз тилин тебелеген, тепсеген таасиринен арылган болобуз. АКШнын идеологиясын, Израилдин идеологиясын ошолорду башыйбыз. Бизди орустун идеологиясынан четтетип, ошол жана АКШ менен Англиянын Израилдин идеологиясына жакындаштыруунун бир жолу. Бул абдан опасно да. Латын графикасын бүт дүйнө эле колдонуп атат. Андан сырткары, мына бөлөк элди жөн эле коелу, орустун өздөрүнүн окумуштулары бар. Кириллицадан эмес, латын графикасына өтүш керек деген. Анткени ал универсалдуу графика. Дүйнөдө бир да тилде йоттошкон жанагы 4 тамга жок. Ичкертүү белгиси, анан жумшартуу белгиси жок. Бир да тилде ытсы жок. Дүйнөдөгү бир да тилде жок. Латын алфавитине өтсөк, кандай материалдык чыгымдар, психологиялык тоскоолдуктар болмок? Жазуу маселесин реформалоо бул өтө олуттуу маселе. Ошон үчүн ага мындай жеңил ой карабаш керек. Бул мындай бир улуттун кайра жаралышын талап кыла турган маселе. Ушуга чейин куралган илимий адабияттардын баарысын кийинки балдар окуй албай калат. Андан пайдалана албай калат. Орус тилинен эмес, кыргыз тилинде жазып койгондорун окуй үйрөнө албай калышат. Бүт алфавитти алмаштыруу эмес, алфавиттен 1-2 тамганы өзгөртүү бир чоң бир даярдыкты, чоң бир чыгымдарды алып келет да. Анткени бизде бул тилдин теориясы боюнча бул тилдик адаптация деген маселе бар да. Тилдик көндүм адат болот да. Жазууда дагы бул көп жылдан бери адамдар тилдик көндүм адат менен жазат да. Аны ошол көндүм адатты, салтты өзгөртүп, кайра жаңы алфавитти кабыл алуу бул оңой олтоң иш эмес. Эгерде каражатты эсептебегенде латын графикасы кыргыз тилинин
тилдик өзгөчөлүктөр, фонемалык, тыбыштык өзгөчөлүктөрүнө төп келип эле жапжакшынакай эле колдонуп келгенбиз. 40-жылга чейин колдонуп келген илимий адабияттарды карасаңыз, биздин тилдик өзгөчөлүк абдан жакшы сиңирилет да. Мен жазуучу катарында айтайын. Аалынын чыгармасын, же болбосо Түкөлбайдын чыгармасын, Айтматтын чыгармасын кайра бастырып чыгарыш деген ал канча турарын эсептеш керек да. Дүйнөнүн көбү азыр латын тамгасында. Балдардын баары эс эмес, интернеттин баары латын тамгасында. Эртең биз латын тамгасын мектептен кенен окута баштасак эле шаар агып кетип калышат. Анан кириллица мындай бир кызыккандардын тамгасына айланып калат да. Анан ошондон биз тияк өтүп кеткенде канча бир мурастарыбыздан айрылып калбаш үчүн ошону кайра котортуп, жаңыртып чыгарып ала турган күч, экономикалык күчүбүз да болуш керек. Masalan Armeniyada dagı, Gruziyada men Orusça çıkkan gezitler masalan da. Oşo Orus kirillitsası menen. Armeniyada dagı, Emede dagı. Amında emege jetiş üçün aynan baylık керек. Aga деген каражат керек. Эки ора болобуз. Кириллица менен дагы чыгарып, и латын менен да чыгарып. Канча бир маданий немебиз кириллицада турат. Канча жазуучуларыбыздын китептери, канча бир маданий, руханий азыктарыбыз. Ошонун баарын биз кайра латынга которуп, латын тамгасында кайра баарын чыгарып ала алабызбы? Мына маселе ушунда туруп атат. Илгеркидей килейген типографиялык баягы клишаларды коюп, килейген солидолго майланган станоктор менен чыгарганда балким бир топ чыгым болмок. Бүгүнкү күндө бир дагы китеп, бир дагы макала ошондой эски станок менен чыкпайт. Бар компьютер менен чыгат, принтер менен чыгат, ризографтар менен чыгат. Туурабы? Эч кандай жерде каражат кетет дегенге мен мындан 15 жыл мурда дагы биздин өкмөт ушу чоң каражат кетет экен деп айткан. Айткылачы, эмнеге кетет каражат десе, басып чыгарган экен. Басып чыгарган кетпейт каражат. Бир да кетпейт. Мына бүгүнкү күндө компьютер менен чыгарып атасың. Ошол эле каражат, ошол эле. Эч айырмасы жок. Бүгүнкү күндө кириллицага жазылганды латынга көчүрүп туруп, ризографтан чыгарып ийсең, ага эч кандай чыгым, баягы эле чыгым. Бир мисалы үчүн орус алфавитинде чыккан бир китеп чыгарыш үчүн 50 000 сом керек болсо, ошону латын графикасына салып чыгарсаң, ошол 50 000 сом кетет. Ошол 50 000 сом кетет. Эч кандай чыгым. Илгеркидей болсо кетмейт. Дароо өтүп кетпейбиз го. Акырындыктан бир 5 жылдык, 10 жылдык бир план кабыл алып, анан акырынан мектептен баштап, анан өйдөлөт отуруп, анан ошо балдар мектепти бүтүп, анан баягы кызмат ордуна келгенде баардыгы өткөдөй кылып бир көп жылдык бир план кабыл алса болот да. Латын графикасын эмне үчүн бүгүн жеңил окуйсуңар? Баарыңар да окуйсуңар латын графикасын. Анткени баарыңар тең мектепте же жогорку окуу жайында латын графикасына негизделген англис тилин окудуңар, же немис тилин окудуңар, же француз тилин окудуңуздар, туурабы? Ошон үчүн латын графикасы окуганга болот. Араб графикасын бир да тамгасын тааныбайсың, латын графикасын тамгасын баарын тааныйсың, эжелеп болсо да окуйсуң. Ал демек маселе окуганда экен да. Мектепте предмет катары окутса, ал сен эсинде калат экен. Андан кийин латын графикасы окутулбай калды бизде дагы. Анан бирок жанагындай бөлөк тилдерди, англис, немис, француз тилдерин мектепте окудуңуздар, жогорку окуу жайдарында окудуңуздар. Ошон үчүн силер аны унутпай атасыздар. Ал эми кириллицага келсек, бүгүнкү күндө биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин тагдыр Америка менен эмес, Франция менен эмес, биздин тагдыр же Кытай менен эмес, биздин тагдыр Россия менен. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Жанагындай жактарын айтып атсак дагы биздин саясий, улут катары, экономикалык, маданий жагдайыбыз, тагдырыбыз Россия менен байланышкан, орус тили менен байланышкан. Биздин балдардын каалар элем ар бир кыргыздын улан кызы кыргызча билсин, орусча билсин, англисче билсин, кытайча билсин. Ушул тилдерде сайрап турса, компьютердин тишин чаксын. Ушул тилдерде сайрап турса, кандай жакшы болот. Улуттун өнүккөнү ошол жалпы элинин маданияты менен, билим менен өлчөнөт. Бирок бир маселе ушул жерде.
ушунун баарынан сенин өз эне тилиң ыйык, өз эне тилиң бийик туруш керек. Андан кийин биздин тагдырда мына орус тили. Орус тилин каалайбызбы, каалабайбызбы, 1-класстан баштап, бакчадан баштап, бала бакчадан баштап, жогорку окуу жайын бүткөнгө чейин мектепте, жогорку окуу жайында, бала бакчада орус тилин предмет катары, сабак катары окутат. Окуйбуз. Көп сабактарыбыз орусча өтөт. Окуйбуз. Ошон үчүн сиз эч качан унутпайсыз. Алфавитти унутпайсыз окуганга. Жана биздин мурастарды окуш үчүн алфавитти унутпайсыз. Алфавитти унутпасаңыз, аны өмүр бою окуй бересиз. Биздин латиница, биздин тыбыштык түзүлүшүбүздү толук чагылдырган жакшы алфавит болсо дагы, мен азыркы кезде латиницага өткөнгө каршымын. Анткени биз кириллицада эле мындан ары карашыбыз керек. Бул жазуу иши консервативдүү болуш керек. Мындан ары ушундай туруктуу жазмада калыш керек. Анткени мен жазган маселелерди мен уруктууганын урпактардын баары жазыш керек да. Англис тилинде итак анс тили окуп атабыз, латын тамгасын окусак зыян жок эле, балким кириллицаны бир анда кошумча, жана орус тил сабагынан эле кириллицаны үйрөтүп койсок болот. Ошондо балдар эки тамганы кадимкидей эле өздөштүрүп калат. Кеп чыгымда деле эмес, чыгымдан дагы мындай оор, чыгымдан дагы кыйын маселелер бар. Бул адамдын кабыл алуусу, анын моралдык, психологиялык кыйналуусу бул эч бир чыгым менен эсептелбейт. Мына сиздер билесиздер, орфографиялык өзгөрүүлөр болгондо адамдар кандай кыйналды, кандай башаламандыктар болду. Өтө кыйын да. Анын психологиялык барьер деген албетте. Биз 70 жылдык, 80 жылдык тарыхыбызда кириллицаны пайдаландык. Анан латын графикасында жазылып турса, бир топ психологиялык барьер болот. Элементарный, сиз жаңы көйнөк сатып кийгенде 2 күнгө чейин көнө албайсыз, туурабы? Ошол сыңары, мунун баары психологиялык фактор да. Ошол сыңар бара-бара көнүп кетесиң. Латынга өтүүгө азыр тоскоолдуктар көп болот. Ага өтүп кереги жок дегендер көп болот, бирок мен өзүмдүн оюмда бул келечек үчүн жакшы нерсе болмок да. Менин жеке өзүмдүн адам катары, анан окумуштуу катары көз карашымда биз эл катары, эл менен ошол тилибизди өзүбүз каалагандай деңгээлге көтөрүп өнүктүрөлү десек, саясий интеллигенция, маданий интеллигенция, илимий интеллигенцияны башына турган Касым Тынстанов түзгөн латын графикасына, калыбына келтириш керек. Ал эми жанагындай жоготуулар алдыда турган үчүн азырынча эртөгө аманчылык болсо өтөбүз го, өтүшүбүз керек го. Анткени түрк элдеринин көбү өттү. Биздин саясий ишмерлердин, жетекчилердин, өлкө башчы, мамлекет башчысы, өкмөт башчыларынын саясий эрки жетип, казак мамлекети сыяктуу маселени кое алып, латын графикасын өтүү жөнүндө маселе көтөрсө, ушул 34 тамгадан турган, 34 табыштан турган алфавит түзүп алсак, жакшы болот эле. Жана өзүңө чак костюм кийгендей жайдары басып калат элек. Бул айтылып баштады демек, ошого жөнүндө жем ташталып атат да. Латын акыры боло турган нерсе, акырын жем таштап коюш керек, эл арасында талкуу болсун. Анан ошондо бул өнүп чыга турган нерсе да. Анан бир күнү кайнап чыгат дагы, анан ишке аша турган нерсе болот да. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Үйрөнүп калган ката экени сезилбейт. Анан эски өнөг метиме жакын деп жүрө беребиз да. Кандай графика болбосун, тилибиздин фонетикалык өзгөчөлүктөрүн так туура чагылдырып, тилибизге бап келип, анын туура багытта өнүгүшүнө зыянынан пайдасы көп болсун.